Өткөн жергиликтүү шайлоого мурда соттолгондор кандайча аралашып кеткени дале бүдөмүк бойдон калууда. Эске салсак, Чүй Ош облустарында кылмыш дүйнөсүнө тиешеси барларда депутаттыкка талапкерлигин кошууга үлгүрүшкөн. Мындай маалымат аныкталган соң Ички иштер министрлиги борбордук шайлоо комиссиясына шек жараткан 8 жаран боюнча түшүндүрүү берүүнү өтүнгөн. Шайлоого чейин эле кылмыш иши козголуп, адам өлтүрүү, талаптоноо боюнча кылмышка шектүү адамдар талапкер катары катталышына ким күнөөлүү? Кесиптешим борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бекматовдун өзүнөн сурап көрдүм. Саламатсызбы, Абдыжапар байке. Биздин суроолор ушул жергиликтүү кеңештерге шайланып аткан учурдагы талапкерлер боюнча болмокчу. Мыйзам боюнча талапкерлер ушу соттолбогондугу аныктаган маалымкатты Ички иштер министрлигинен алып, аймактык шайлоо комиссияларына тапшырыш керек экен. Бирок уюшулган кылмыштуулукка катышкан делген 8 адамдар кантип маалымкаты жок эле талапкерлигин коюшту? Биздин шайлоо мыйзамдарына ылайык көрсөтүлүп аткан талапкерлигин көрсөтүп аткан биздин жарандарыбыз саясий партиядан болобу же өзүн өзү жылдыруу жолу менен болобу сөзсүз түрдө документтерин бергенден кийин аймактык шайлоо комиссияларында соттуулугу жөнүндө Кыргыз Республикасынын граждандуулугу барбы, бир сөз менен айтканда ал талапкер катары бараткан кишинин пассивдүү шайлоо укугу барбы деген суроо боюнча бир нече жерлерге запросторду берилет аймактык шайлоо комиссиялар тарабынан. Мисалы, соттуулугу барбы жокпу деген маселе боюнча Ички иштер министрлигинин алдындагы информационный центр бар. Ошол маалымат центринен тиешелүү справканы алышат. Кайсы бир себептер менен айрым бир талапкерлердин справкасы жетпей калышы мүмкүн. Бирок баягы каттоо мөөнөтү келип калган болсо, аймактык шайлоо комиссиялары каттап коюшу мүмкүн. Бирок эгерде ушул алып салынбаган соттуулугу, погашение жокко чыгарылбаган соттуулугу аныкталган болсо, шайлоо убагында дагы, шайлоодон кийин дагы, депутат болуп мандат алгандан кийин дагы анын полномочиялары, ал депутат катары ыйгарым укуктары аймактык шайлоо комиссиялары аркылуу токтотулушу мүмкүн. Анткени каттоо убагында билинбей калган нерселер кийин эгерде кошумча бир маалыматтарды суралганда билинген болсо, анда тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларынын демилгеси менен, сунушу менен ал жергиликтүү кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн токтотулушу мүмкүн. Ошол себептен бизде мисалы Кыргызстан боюнча 20 миңге жакын талапкер өзүнүн жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон болсо, башкы информационный центрден Ички иштер министрлигинин алдындагы маалымат борборунан алынган справкалардын саны 35 миңге жакын заявкалар берилип, ошол тактоо иштери жүргүзүлдү. Албетте, ушу информационный центрден убагында справкалар келбей калышы мүмкүн болду. Бирок кийин келген болсо да, мен жогоруда айтып өткөндөй, бул жарандардын талапкерлиги алым салынган убактар болду. Мына Чүй областында бир нече талапкерлерди талапкер катары катталып аткан убакта пассивдүү шайлоо укугунун жоктугун кийин байкалып, шайлоонун алдында 3 күн 4 күн калган убактарда аларды талапкер катары катталган каттоосунан баш тартылган убактар болду. Башкача айтканда, каттоосу жокко чыгарылып, аймактык шайлоо комиссиясынан кийин борбордук шайлоо комиссиясынан атайын чечимдер чыкты. Негизи ушу талапкерлерди каттоодо кандай документтер каралат? Бул процедура кандай жүргүзүлөт негизи? Ички иштер министрлиги менен кандай жаатта иштешесиздер? Негизи мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар бар. Талапкерлигин көрсөтүп аткан жаран же болбосо саясий партия тизмени бекиткенден кийин арызды, ошол макулдугу боюнча арыз же жылдырылганы боюнча арыз, тиешелүү территориялык аймактык бирдикте жашагандыгы жөнүндө справканы, соттуулугу жок деген справка болуш керек, жана иштеген жери боюнча справкалардын негизинде аймактык шайлоо комиссиялары документтерди кабыл алып, анан шайлоо фонду жөнүндө дагы документтер, эгерде шайлоо фондун ача турган саясий партиянын өкүлдөрү же болбосо талапкер болсо, аларга саясий фонд жөнүндө дагы
документтер кабыл алынат. Ошонун негизинде каттоо иштери, талапкер каттары каттоо процедуралары өткөрүлөт. Бул боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы ар бир аймактык шайлоо комиссиялары Ички иштер министрлигинин борбордук маалымат борборунан жана Ош областында түштүк жерге үчүн Ош областындагы информационный центр аркылуу тиешелүү справкаларды алуу иштерин жүргүзүп, анан каттоо иштерине киргизишти. Ал эми ушу соттуулугу бар талапкерлердин тагдыры мындан кийин кандай болот? Мындай көрүнүштүн пайда болуусуна жоопкерчиликти ким алат? Ички иштер министрлигиби же БШКбы? Бул эгерде ушундай тийиштүү документтерин чогултпай туруп каттоону жүргүзгөн болсо, ушу аймактык шайлоо комиссиялары жоопкерчилик тартат. Ал эми кээ бир жерлерде соттуулугун жашырып койгондагы мезгилдер, учурлар болот экен. Ал жерде граждандар өздөрү ушу талапкер катары көрсөтүлүп жаткан граждандар жоопкерчиликте болот. Эгерде шайланып калган болсо, ушундай документтерин бербей же жасалма жол менен документтерди алып келип шайланып калган болсо дагы кийин эгерде ушул соттуулугу алып салынбаган соттуулугу жана жоюлбаган соттуулугу менен талапкерлер шайланып калсаган болсо дагы кийин эгерде ушул соттуулугу аныкталган болсо же болбосо соттун айыптоочу өкүмү күчүнө кирген болсо, анда депутаттын, жергиликтүү кеңештин депутатынын полномочиясы, ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн. Эгерде ушундай көрүнүштөр орун алган болсо, аймактык шайлоо комиссиясы, борбордук шайлоо комиссиясы ал депутаттын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотуп, андан кийинки турган кезектеги турган талапкерге мандатын өткөрүп бергенге ушундай мыйзамда каралган. Суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат.